Мунуга окшогон сыйкырга тиешелүү буюмдарды, сыйкырларды жандырып туруп, кайра көмгөндү көрсөтүп беребиз. Биз буга чейин сыйкыр жандыруунун сууга дем салынган атайын сыйкырга тиешелүү аяттар менен дем салынган сууга окуп, ошол сууга бүт сыйкырланган буюмдарды бошотуп туруп салууну көрсөтүп келгенбиз. Бүгүн болсо ошол сыйкыр жандыруунун от менен өрттөп сыйкырларды жандырабыз жана өрттөлгөн нерсени көмөбүз. Себеби сыйкырды жандыра турган ар кандай методдор бар. Ошол методдордун бири бул сыйкырланган буюмдарды өрттөө же болбосо эч ким баспаган жерге, мындай мусор жерлерге эмес, мындай таза жерлерге көмүп коюу болуп эсептелет. Сыйкырлар эми ар кандай болот. Бизге дагы бир сыйкырдын чогулган белгилери бул ар кандай. Кагазга окулган сыйкырлар, бирок булардын бардыгы тең биз отко салып өрттөйбүз иншаллах. Себеби булар суу аяттарына дем салынып салынган кагаздар. Бул жерде дагы мына атайын сүрөткө дубаланган сыйкырлар турат. Бисмилла деп туруп азыр чогуу жандырабыз иншаллах. Үйдөн ушул сыйкырга тиешелүү ар кандай белгилер чыгат. Кээ бир учурларда ийнелер болуп чыгат. Же болбосо сүрөткө атайын дубалаштырып, мисалы жакшы көрө турган, тескеринче ичкиликке байлай турган, ишин токтото турган сүрөттөр монда сыйкырларга да окулат да. Бирок мунун бардыгы тең иншаллах Куран аяттары менен дем салынган жана анын калганын дагы өрттөп жандырабыз. Бисмилла. Бисмилла. Муну аябай чачка сыйкырды, кээде ушундай чачка, даже пайгамбарыбызга окулган сыйкыр дагы ошол чачтарга түйүн кылып байланган деген дагы риваяттар бар. Ошол сыяктуу ушундай бир чач аркылуу дагы окулган сыйкырлар болот. Негизи сыйкырдын буюмдарын жандыра турган методдор, жолдору көп. Ошол сууга дем салып туруп ага да салыш керек болот. Жана өрттөгөн учурлар да болот, жана көмүп койгон учурлар да болот. Негизи өзү сыйкырдын буюму табылган учурдан баштап күчүн жоготуп баштайт. Бирок биз сиздер менен сууга атайын дем салып туруп жандырабыз. Жана андан кийин өрттөлө тургандарын өрттөп коюш керек болот. Жана андан кийин көмүлө тургандарын көмүп салабыз. Бисмилла. Болду.